Ташиевди каалаган убакта Көлбаев атылгандай атылып салынышы мүмкүн. Душманы көп. Асимбек Бекназаров. Мурунку башкы прокурор Асимбек Бекназаров Назар Ньюс гезитине берген маегинде Камчыбек Ташиев тууралуу чогулгандуу билдирүү жасады. Анын айтымында Ташиевди каалаган убакта Көлбаевтай атып салышы мүмкүн. Бекназаров Ташиевдин аракеттеринин натыйжасында жүздөгөн миңдеген үй бүлө жабыркап, адамдар ден соолугунан ажырап, олуттуу зыянга учураганын айтууда. Ошондой эле ал Ташиевдин барына уруксат бергенин жана Камчы Көлбаев тууралуу айтып, адам өлтүргөнүн ачык моюнга алганын билдирди. Бекназаров ошондой эле Конституция боюнча эч кимдин атүгүл мыйзамдагы оору же башка кылмышкер болсо да адам өмүрүнө кол салууга укугу жок экенин баса белгиледи. Анын пикиринде бардык ушул сыяктуу маселелер сот аркылуу гана чечилиши керек. Ал бул учурда өзүн билемдик болгонун айтты. Экс башкы прокурордун айтымында эми жабыркагандардын жакындары да ушул жол менен барып Ташиевге карата өзүн билемдик кылышы мүмкүн. Анткени андай адамдар миңдеп саналат. Бекназаров жабыркагандар азыр адилеттикти күтүп, тергөөнүн жүрүшүнө көз салып жатканын белгиледи. Ошол эле учурда ал укук коргоо органдарынын аракеттерин сынга алып, тергөө жумшак өтүп жатканын, үй бүлө мүчөлөрүн суракка алып кое берип, тергөө иштеринен кийин аларды унаасына чейин коштоп жүрүшкөнүн айтты. Ал ошондой эле, эгер коом адилет жазаны көрбөсө, анын ичинде айып тагылып, үй камагына чыгаруу түрүндөгү бөгөт коюлбаса, бул өзүн жабырлануучу деп эсептегендер тарабынан өзүн билемдикке алып келиши мүмкүн деген пикирин билдирди. Коруу тунусунда Бекназаров конкреттик тергөө жүргүзүүгө, анын ичинде Ташиевдин үй бүлөсүнүн ири суммадагы каражаттарынын кайдан чыкканын текшерүүгө чакырды. Анткени алар кайрымдуулук катары көрсөтүлгөн. Булак саясат кежи. Биз ушу жол кырсыгынан улам ошол состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болдуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк, учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Мына могу жерде да тоону видео калып берейин. Застройщиктер могу тоону да тосуп алгыла. Какшык сөз дарегине жетеби шоу менен видеосу талкууда. Белгилүү шоумен актер Жаныш Майрамбеков социалдык тармактагы баракчасына видео жүктөдү. Видеодо ал көпчүлүк шаар тургундары айтып келе жаткан көйгөйлөрдү козгогон. Айта кетсек, жарандар иретсиз салынып жаткан көп кабаттуу үйлөр чокусу көктү тиреген кереметтүү тоолорго болгон көрүнүштү гана жаап калбастан абанын айланышына да тоскоолдук жаратарын айтып келишет. Баткенде 2 унаа кагышып айдоочу ооруканага жаткырылды. Баткен шаарынын Кызыл жол кварталында жол кырсыгы катталды деп билдирет аймактык кабарчы. Маалыматка караганда 2026 жылдын 28 мартында болжол менен саат 20:56 чамасында Ош Баткен Разаков унаа жолунун 138 чакырымында жол кырсыгы болгон. Анда 1989 жылы туулган Toyota Alphard үлгүсүндөгү автоунаа менен батыштан чыгышты көздөй бара жаткан жаран каршы тилкеге чыгып кеткен. Натыйжада ал каршы тилкеде келе жаткан 1977 жылы туулган жаран башкарган Daewoo Matiz үлгүсүндөгү автоунаа менен кагышкан. Жол кырсыгынын кесепеттен Daewoo Matiz автоунаасынын айдоочусу ар кандай жаракат алып, Баткен облустук ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө жаткырылган. Израиль дрон менен ливандык журналисттердин унаасына чабуул жасап, 2 адам каза болду.
Кеп Ал Манар жана Ал Маедин телеканалдарынын кызматкерлери жөнүндө болуп жатат. Буга чейин Израиль РТ телеканалынын кабарчысы Стив Суини жана анын оператору репортаж жасап жаткан жерден жанына ракеталык сок курган. Экөө тең жаракат алышкан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Президентибиз туура кылып атат. Камчы Ташиевди кайтарды, үй бүлөсүндө кайтарды. Бул кайтаруу менен иш бүтпөйт. Менин оюмча аюун угузуп туруп, домашний арест кылып туруп, резиденция ичинде кайтартыш керек. Ошондо өмүрүнө коркунуч келтирилбейт. Муронтип барат, көчөдө кайтартып 2-3 кишини мынтип артынан ээрчитип койгондо көлбөй атылгандай атылып калышы мүмкүн. Душманы көп. Кулуп айтып аткан душманы абдан көп. Ал өзү сураныш керек. Азыр Ташиевтердин дагы окружениясы, жээндери өздөрү тиги бирөө ар кимдин менчигин алып, башкасын алып, шурун катканы көп да. Акыйкат таба албай калса, ушинтип булар сурак кылмыш болуп мынтип кете берсе, Ташиев самосуд кылгандай булар да самосуд көтөт. Азыр эми Садыр Жапаров ишенип акыйкаттык болот экен, буларга да закон болот экен, кылгандарына жооп берсин деп үмүт кылып отурат да. Үмүтү аткарылбай калгандан кийин так ошо Ташиев өзү жол көрсөтүп кеткендей самосудка барса эмне болот? Ага жол бербешибиз керек. Мына могу жерде да тоону види калып берейин. Застройщиктер мына могу тоону да тосуп алгыла. Эч жерден көрүнбөй. Тиги советский билик алмар тозуктайм этажкалар менен. Моголор көрүнүп атат жото тоолор. Ушул видти да жаап салгыла, ачылып калыптыр. Вообще тоолор көрүнбөй калгандай болсун. Жаман көрүнөт экен апакай тоолору. Тозгула ушул этажкалар менен. Идеалный болот. Жакшы мурса. Илгери совет учурундагы кишилер келе солчу да алар ошол. Анабет ошондо эле тосуп албайт белет өйдө жактын бардыгын, келе солор десе. Аларды ойлосо керек эми ошол жерден аба кирет, анан тоону види чыксын, Бишкек мондай сонун бир ген план менен түзүлүп салынат деп келе солор да. Сен мына молодец, сону тозгула монун барын. Монда да көрүнүп атат. Монда тосгула.